Биз максаттарыбыз бизге эмне үчүн керек экенин себептерин жазышыбыз керек болчу. Кээ бир максаттарыбыз биздики эмес экенин аныктадык. Аларды бизге навязывать этилгенин, кээ бир максаттарды бирөө өзүнүн максатын сага кеңеш берип кызыктырып койгонун түшүндүк. Бизге именно өзүбүздүн максатыбыз керек. Бул эмне үчүн сен үчүн маанилүү? Эгерде толтура себептери чыкса, демек бул чын эле сенин өзүңдүн максатың. Биз максаттарыбызды жазып чыктык. Эмне үчүн большой я өтө маанилүү экенин түшүндүк. Эми кийинки мастер план. Бирок мастер планга чейин өзүбүздүн самоконцепцияны кантип көтөрүш үчүн техникасын үйрөнөбүз. Анткени сен кыймыл аракет кыласыңбы же кылбайсыңбы, бардыгы адамдын самоконцепциясына жараша болот. Көптөгөн адамдар максатына жетпейт. Анткени алар кыймыл аракет жасашпайт. Мастер планы жок. Билим алганга китеп да сатып алышпайт окуш үчүн. Эгер адамда китеп сатып алганга акчасы жок болсо, бул адам миллионер болгонго даяр эмес. Дайыма өзүңө суроо берип тур. Мен кимди багып атам, кимди угуп атам, кимди чоңойтуп атам? Маленький ябы же большой ябы? Мен жертвамынбы же жеңүүчүмүнбү? Маленький я бул максаттарды өлтүрүүчү киллер. Жеңүүчү победитель. 100% жоопкерчиликтүү, өзүнүн чечимдерине, өзүнүн тагдырына, кырдаалдарга, башкача айтканда бардык жыйынтыгына, бардык абалга. Күйөөсүнөн таяк жеп аткан аял дагы жертва эмес даже. Ал аял ошол күйөөнү өзү тандаган. Баарына тандоо берилет. Бул дүйнөдө эч ким жертва эмес. Жертва болгон сезим гана бар. Жашообуздагы бардык кырдаалды биз өзүбүз түзөбүз. Түс түрүндө же кыйыр түрүндө, оюбуз менен же кыймыл аракетибиз менен. Жертва болгондун ордуна өзүңө суроо бер. Муну кантип чечсе болот? Чечимди тапкыла. Маленький яны уга берсең, жертва болуу сезими күчөйө берет. Сенде маленький я отурганда, менин 3 балам менен ким алмак эле? Мен кимге керегим бар деген сыяктуу суроолор пайда болуп, адам депрессия болуп баштайт. Жертва болуп каласың. Баары бири-бири менен байланышкан. Сенин ички дүйнөң, сенин сырткы дүйнөңдү түзөт. Адам жертва болуп калганда беспомощный болуп калат. Мен чечим чыгара албайм, мен тагдырымдын кожоюну эмесмин деп. Эң коркунучтуусу мээбиз ушундай ойлонгондон көнүп алат. Маленький яны угасыңбы же большой яны угасыңбы, сенин тандооң. Канча акча иштеп табарыңа сенин самоконцепцияң көз каранды. Сенин самоконцепцияң канчалык күчтүү же канчалык алсыз болгонуна жараша сенин чечимиңе таасир берет. Өзүңдү ошого жараша алып жүрөсүң. Адамдар менен кандай мамиле кылганыңа таасир берет самоконцепция. Самоконцепция, самоуверенность, самооценка. Башкача айтканда өзүңдү кандай элестетесиң, өзүңдү кандай сүрөттөп көргөзө аласың, өзүң жөнүндө кандай ойлоносуң. Непоколебимая вера в себя. Өзүңө болгон чексиз ишеним. Самоконцепция үчүн эң негизги блок. Өзүңө болгон ишенимди жогорулатыш үчүн сен өзүңдүн самоконцепцияңды көтөрүшүң керек. Ушул жагыңды проработка кылыш керек болот. Кантип? Мунун техникасы бар. Эгер ушул техниканы дайыма колдонуп турсаң, сен өзүңдүн самоконцепцияңды көтөрүп аласың. Ал техника якорение. Бүгүндөн баштап бардык жеңиштериңди байрамдап турасың. Любой чоңбу, кичинеби, орточобу. Эртең менен турганыңа, аффирмация айтканыңа, намаз окуганыңа, гимнастика кылганыңа, убагында жумушка барганыңа, сабак окуганыңа өзүңө ес деп турасың. Мен жеңүүчүмүн, мен ийгиликтүүмүн. Колуңду өйдө көтөрүп ес деп десең болот. Сага кандай жакса ошондой кылып. Жашоодогу ар бир мелочту отметка кылып турабыз. Маанилүүсү мээбизге отметка кылып атканыбызды түшүндүрүү болуп. Башкача айтканда жеңиштерге фокус кылабыз. Эгер сен оюңдун баарын карыздарга эле фокус кыла берсең, карызың көбөйөт. Эгер кирешеге фокус кылсаң, кирешең көбөйөт. Көбүнчө адамдардын доходу өспөйт, анткени доходко фокус кылышпайт. Билишет, эстеп коюшат, бирок фокус кылышпайт. Эмнеге фокус кылсаң, ошол өсөт, ошол көбөйөт. Фокус бул өтө күчтүү. Фокустун жардамы менен коюлган максаттарга жете аласың. Лазерный фокус, лупа. Аны кагазга направить этсең, күндүн нурун кармап туруп, аны бир точкага багыттасаң, кагаз күйүп кетет.
ошондой эле максатка жетпей калган көп себептери бар, бирок эң башкы себептердин бири фокус кылганды билбөө, жаржайып жүрө берүү. Бүгүн доходдун үстүнөн иштейт, эртеси башка ишке өтүп кете берет. Башкача айтканда ар кайсы иштерди аз-аздан кылып жүрө беришет. Лазерный фокус менен каалаган максатыңа жете аласың. Биз күндө бир нерселерди кылып турабыз, бирок өзүбүздүн жеңиштерибизди байкабайбыз. Анткени байкаганга көнгөн эмеспиз. Жеңиш менен провалдарды айырмалабайбыз. Эгерде үй бүлө балдарыңыздын жеңиштерин байкап, аны мактап турсаңар, абдан жакшы. А көбүнчө үй бүлөлөрдө, среднестатистический орточо үй бүлөлөрдө ата-энелердин убактысы жок, бошобойт. Биздин жеңиштерибизди байкашкан эмес, жана отмечать этишкен эмес. Ошондуктан биздин мээ жеңиштерге фокус кылып турганга көнгөн эмес. А кээ бирлер тескерисинче провалдарга гана фокус кыла беришет. Эмнеге минтип койгон жоксуң, эмне үчүн туура эмес кылдың деп ушкандарга, жаман нерселерге фокус кыла беришет. Биз өзүбүздүн мээбизди тренировка кылышыбыз керек. Провалдарды байкабаганга фильтр кылабыз, жеңиштерди гана байкайбыз. Ийгиликке жетиш үчүн толтура поражение болосуң. Ошондо ийгиликке гана фокус кылабыз мээбизди. Жеңиштерди гана белгилейбиз. Менин колуман келет, мен билгем, мен жасадым деп. Ийгиликтүү адамдар якарит эткенди билишет. Алар ар бир жеңишин, мисалы 5те турдубу, есть. Я самый лучший деп. Анткени 70% элдерден эрте турдум. Вау, супер деп өздөрүн ошентип аябай көтөрүп турушат. Премия алдыбы, майрамдашат. Статус жаптыбы, майрамдашат. Атлеттер, спортсмендер дайыма жеңиштерин майрамдашат, якарит этишет. Алардын тренерлери якарит эткенге заставлять этишет экен. Финишный лентаны үзүп чуркап өткөндө сөзсүз колдорун көтөрүшөт, есть деп. Өзүнүн мээси үчүн якар кылышат экен. Мээге булар киргенде алар көбөйүп баштайт. Ошондо самоконцепция өсүп баштайт. Мен баарынан мыктымын, менин колуман келет деп дайыма айтып, подсознанияга киргизсеңер, самоконцепцияңар өсүп баштайт. Ал эми жеңиштерди белгилебесеңер, эмне колуңан келбейт атканына якыр кыла берсең, баары тескери болот. Бул сен обратный связьга жабык болуп критиканы укпаш керек деген эмес. Сенин самоконцепцияң жогору болуп турганда, сен конструктивдүү критиканы туура кабыл аласың. Башкача айтканда, сенин адресиңе айтылган туура сынды. Самоконцепциясы төмөн адамдар критиканы көтөрө албайт. Анткени алар өздөрүн жаралуу, кичинекей, эчтеке колунан келбегендей сезишет. Ошентип критика аларга катуу тиет. Ошондуктан критикага жабык болбош керек. Критикадан качканга аракет кылбай эле коюш керек. Жөн эле болбогон нерселерди сүйлөй берген адамдар толтура. Аларды укпай эле коюш керек. Ишке байланышпаган, жөндөн жөн эле сынаган сөздөрдү айткандар, алар силерди шылдыңдап, кемситкиси келип аткандар. Аларды угуштун кереги жок. Аларга жабык болуп, кулаңардын сыртынан эле кетириш керек. Конструктивдүү критика, башкача айтканда обратный связь деген да болот. Ошону өзүңдү жакшыртыш үчүн колдон. Өзүңдүн үстүңөн иштеп, өзүңдү шлифовка кылыш үчүн колдон. Сен бриллиантсың. Обратный связьды өзүңдү шлифовка кылыш үчүн, андан да жаркырап, андан да мыкты болуш үчүн колдон. Ошондуктан обратный связь үчүн мен ыраазымын, мен буларды эске алам деп айтып ошону колдон. Критика жок, обратный связь жок, жакшы жакка өзгөрүү болбойт. Дайыма жеңиштерди якыр кылып турсаң, мээң жеңишке гана умтулуп калат. Жашоодон алынган дагы бир пример. Аселдин ишинен. Аселдин офисинде Татьяна деген эстониялык аябай таланттуу кыз иштечү. Ал веб-сайттарды жасачу, жакшы фотограф болчу, ыр жазчу, онлайн маркетингди билчү. Мен даже андан сен эмнени билбейсиң деп сурачумун. Ал бардык жагынан таланттуу болчу, красавица болчу. Бирок ал депрессияда болчу, ошондой таланттарына карабай. Баары аны макташчу. Карачы кандай дизайн, кандай маркетинг, кандай шикарный фотографиялар. Сенин стратегияң кандай, вау деп баары толтура мактоолорду айтып турчу. Бирок ал ошондой болсо да, аябай глубочайший депрессияда болуп жүрчү. Анын мээси жаман нерсени гана байкаганга заточен болуп калган. Дайыма кемчиликти, жаманды эле издеп турчу. Мен аны чакырып алып айттым: Татьяна, биз сага
повышение беребиз, премия беребиз, зарплатаңды көбөйтөбүз деп. Анын ордуна любой башка адам ага аябай сүйүнөт болчу. Ал болсо жөн эле окей деп койду дейт. Сүйүнгөн жок. Ал өзүн ага татыктуу эмесмин, мен ишимди дагы жакшыртышым керек деп эсептейт экен. Анын мээси анын туура эмес кылып атканына жашоодо баары жаман дегенге көнүп калган. Жана албетте анын мээси автоматтык түрдө жаманды эле байкаттыра берет. Айырсы, биз мурда өткөн айырсы иштеп отурганда ал сөзсүз табат. Картина жаман да, жакшы да болбойт. Ал сенин оюң гана. Аны жаман же жакшы деп сен өзүң гана ойлойсуң. Башкача айтканда, сен өзүңдүн көз карашың менен эле баа бересиң, байкайсың. Татьяна кемчиликтерди гана байкачу. Дайыма өзүнө недовольна болуп турчу. Анын маленький ясы аны Годзилла сыяктуу болуп жеп турчу. Уже маленький яга анын алы келбей калган, анткени ал Годзилла сыяктуу болуп килейип чоңоюп кеткен. Ошондуктан ушуга абдан көңүл бурушубуз керек. Эмнеге фокус кылып атканыңды жана эмнени сүйлөп атканыңды, өзүңө эмне айтканыңды абайла. Өзүңө эмне деп айтканыңды. Анткени сен аны угасың, ишенесиң анан ошого. Бүгүндөн баштап ар бир жеңиштерибизди майрамдайбыз. Мелочь болсо дагы. Якорение бул абдан жакшы техника. Көп адамдарга жардам берген. Якорить этип баштаганда самоконцепция көтөрүлөт. Самоконцепцияга эки фактор влиять этет: иштен жана сырттан. Ошондуктан негативдик адамдардан кутулуш керек. Конструктивдүү сын айтпай эле, жөн эле кемсинткиси келген адамдар менен так сүйлөшпөгөнгө аракет кылыш керек. Анан ички дүйнөңгө дагы влиять этет. Якорение кылбасаң, самоконцепция төмөн болот. Эгер дайыма якорение кылып турсаң, кичинекей жеңишти дагы байкап, отмечать кылып турсаң, чоң жеңиштер келип баштайт. Самоконцепция, самооценка, самоуверенность канчалык жогору болсо, ошончолук өзүңө болгон ишеним бекем болот. Бул сенин максатыңа жеткизүүчү эң маанилүү кирпич десек болот. Эгерде сенде өзүңө болгон чексиз ишеним жок болсо, дайыма самосаботаж способун табасың. Саботаж бул өзүңө зыян кылуу. Мисалы, эгер сенде өзүңө болгон чексиз ишеним жок болсо, сен жасай бересиң, анан ойлоносуң. Ал болбой калса эмне болот деп ойлойсуң. Акчамды жоготуп алсам эмне болот? Убактымды жөн эле коротуп атам го. А балким мени алдап жүрүшпөсүн. А балким бул жөн эле болбогон эле бир эмедир деле бир какой-то бир күмөн саноолор да. А балким деген. Ошол самосаботаж. Ошол өзүңө болгон чексиз ишеним жок болсо, адамдар максатына жетпейт. Анткени саботаж келет дагы, адам жөн эле чегинип берет. Сталлоне, Жан-Клод Ван Дам мероприятия өткөзүптүр. Алар баары бир ооздон өзүңө болгон чексиз ишеним жөнүндө айтышты. Айтышыпты да, башкача айтканда, ишенимиң ушунчалык күчтүү болуш керек дейт. Эч ким аны буза албагандай болуш керек. Самоуверенность, самооценка, самоконцепция бул жогору болсо, өзүңө болгон чексиз ишеним бекем болот. Андан сырткары видение болуш керек. Бул сенин башыңдагы конечный результат. Кандай болорун, кайда болоруңду, сенин конечный результат кандай болот, эмнеге умтулуп атасың, ошонун так картинасы видение. Кээ бир адамдарда видение жок, жана алар чегинип беришет. Аларда самосаботаж, кайдагы миллионду айтып атасың, жок нерсени айтпачы деген ушундай самосаботаж болуп турат дайыма. Биз өзүбүзгө колубуздан келерин доказать этишибиз керек. Эмне үчүн бул максат эмне? Өзүбүздүн большой яны чоңойтуш үчүн. Конечно, результат башыбызда көрүп алыш үчүн ушунун баары. Эгер адам өзүнө ишенбесе, максат жок болот. Эчтекеге жетпейт. Максатын жазып коюшу мүмкүн, бирок ал жетпейт. Ал өзү ушул нерсенин баарын жасап иштеп баштамайынча. Эгерде айтылгандардын баарын жазсак, башкача айтканда, китеп окуп турсак, аффирмация айтып, оюбузду өзгөртүп, физиология менен иштеп, большой яыбызды мактап турсак, якорение кылып турсак, дайыма жогорку волнада вибрировать этип турсак, аябай крутой өзгөрүү болот дейт. Биз ошентип өзүбүзгө бамбуктун данегин отургузабыз. Сөзсүз результат болот. Өзгөрүү сөзсүз болот. Адамдар байкашат.
сопротивление болот. Адамдар өздөрүнүн ишеними жок болгондуктан сени дагы ошого ишендиргенге аракет кылып башташат. Эгер сен жүрөгүң менен сезип турсаң, эч кимди укпа. Мага азыр ыңгайсыз болуп атат, бирок мен жеңем. Мейли адамдар сүйлөй берсин. Бул менин жашоом. Мен жашоомду шедевр кылгым келет. Жана мен жашоомду шедевр кылам деп өзүбүзгө бекем турушубуз керек.